Барыстарга салам, сиздер менен кайрадан Айкерим Жайырбекова. Бүгүн мен сиздерге парфюмдар жөнүндө обзор кылып берейин. Бизде кандай парфюмдар бар? Менде наличие азыр бар парфюмдар жөнүндө маалымат берейин. Мен негизи өзүм парфюмду көп жактыра бербейм. Өтө көп колдонбойм. Бирок мен өзүм жаккан жыттарды айта кетейин. И ошого жараша мен силерге азыр информация беремин да, маалымат беремин. Мен өзүм мындай резкий запахтарды жаман көрөм. Фруктовый жыттарды жаман көрөм. Мага мындай аябай нежный запахтарды жакпайт. Мага мындай жөнөкөй бир калыпта болгон запахтар жагат да. Ошондуктан атырларды мен аябай тандайм. И көп учурда жактыра бербейм. Бизде азыр и женский, мужской ароматтар турат. Ошолор боюнча силерге маалымат бере кетейин. Биринчи, билесиздер, Беомонда деген ушунун мужской женский бар. Эки аромат болуп чыккан. Парный аромат да, Беомонда. Бул жакта бул кичинекей версиясы 30 миллиграммдык упаковкада. 30 миллиграммдыктар мына ушундай болуп чыгат. Бул так. Артикул 30 миллиграмм, артикул 30-49, женский аромат. Биринчисин көрөлү. Аромат какой-то мындай резкий. Анан цитрус сыяктуу жыттанат экен да. Бул парфюм мага анча жага берген жок. Мен запахым эмес да, эгерде мага өзүм айткандай эле көп запахтарды жактыра бербейм. Мындай резкий экен да запах, немножко рисковат. Ким резкий запахты жакшы көрсө, анда как раз вот колдонсоңуздар болот. Ошонун эле мужской. Это парный аромат бизде. Беомонда ошол эле мужской ароматы артикул 32-44. Бул дагы 30 миллиграммдык. Мындай упаковкада. Мужскойдуку дагы ошондой эле экен. Тоже запах резкий. Рисковатый запах немножко, но более-менее. Женскийге караганда более нежный экен жыты. Ошондой 30 миллиграммдык мындай парный аромат болот да, экономный. Аял кишиге, эркек кишиге алып берсеңиздер болот. Парный болот. Андан кийинки мол аромат. Феста ди Вита. Мунун чоңу дагы бар. Бул именно 15 миллиграммдыгы, азыркы менин колумда карап турган 15 миллиграммдык. Бизден кичинекей парфюмдар 15 миллиграммдык, андан кичинекей уже пробник болуп кетет. Ушунун жыты мага жакты. Резкий эмес, навязчивый эмес, мындай свежий жыттанат экен да. Действительно мага ушул аромат чындыгында жакты. Феста ди Вита. Эгерде резкий запахтарды, фруктовый запахтарды жактыра бергендерге это идеальный вариант. Феста ди Вита. Так, мунун артикулун айта кетейин. 31-61. Мунун артикулу. Не oldu? Şurada ötesin. Так, кийинки аромат Kaori розовый. Артикулу 31-08. Бул 50 миллиграмм экен, чоң. Вот. Kaori. Жыты сладкий экен. Өтө сладкий. Тоже не мой запах. Бул цветочный да, негизи Kaori'ники цветочный жыты. Сладкий, анан нежный да. Ким ушундай жыттарды жакшы көрсө, вот Kaori сиздерге вообще идеальный вариант болот. Бул бүттү упаковкасы. Андан кийин бизде Цитроника деген мындай парфюм бар экен. 30-08 артикулу. Так, бул 25 миллиграмм экен. Немножко необычно. И мындай экен. 15 миллиграммдык эле, бир аз чоңураак экен упаковкасы. И мунун жыты прям цитрусовый экен. Прям цитрусовый, резкий, бул азыр айтам. Гимдин эсимде бар Тет-а-тет деген парфюм бар болчу. Илгери Тет-а-тет деген мен апам себенчү да. Вот жыты точно ошондой экен. Тет-а-тет ким илгери Тет-а-тет колдонгон болсо, жакшы көргөн болсо, запах ошондой. Фруктовый, именно цитрусовый и резкий запах. Тет-а-тет прям ошондой. Окшош экен жыты, өтө окшош экен.
Андан кийинки Пуртужур, это всеми любимый, аябай элдин баары жакшы көргөн парфюм, артикул 3151. Бул Нечаев өзүнүн свадьбасында только эксклюзив кылып, ошол жакта келген коноктор үчүн гана чыгарган. Бул эмеси дагы, сырты дизайны дагы вообще шикарный, вообще сонун чыгарган. Бирок коноктору кийин дагы ушул атырды каяктан алсак болот деп өтө көп сурап башташкан. Ошондо гана бул Пуртужур чыга баштаган. Ага чейин бул только свадьба үчүн эле атайын конокторго эле сюрприз болуп эле чыгарылган парфюм болчу. Бул негизи жыты өзү сладкий, анан нежный жыт да, цветочный. Эми мунун кандай артыкчылыгы бар? Бардык парфюмдардан айырмаланып, Пуртужурдун жыты ар кандай адамга ар кандай жыттанат. Неге дегенде, бул жакта атайын май бар. Мисалы, эгерде сиз позитивно жүрсөңүз, өзүңүздүн жытыңыз жакшы жыт чыгарып турсаңыз, эндорфин чыгарып турсаңыз, бизде эндорфин это когда позитивно жүрүп, жакшы маанда жүрсөңүз, адамдан эндорфин чыгып турат да. Адамдан өзүнөн жыт чыгып турат, бирок бизге билине бербейт. Бирок мындай башка караган адамды карап туруп эле настроениясы жаман болсо, же мындай карап туруп эле сезет го, на подсознательном уровне деп коебуз, сезет да. Точно эле ошолдо эгерде сиз эндорфин жыттансаңыз, жыты сонун болот, кортизол жыттансаңыз, жыты ачуу болот да. То есть бул индивидуально ар бир адамга бир эле жыт, бирок себингенде ар кандай жыттанат. Ар кандай жыттанат. Пуртужурдун артыкчылыгы ушул да. Совсем башка жыт берет. Мына бул жакта дагы необычный, да, вот. Дорогие друзья, у вас в руках особенный аромат. Он был создан французским парфюмером Медиа Барбер специально ко дню нашей свадьбы. Мы думали, какой подарок сделать гостям, чтобы у них осталась память об этом счастливом нас событии, и решили, что лучше всего сохранить настроение праздника свадебный аромат. Аромат так понравился нашим родным и друзьям, что по их просьбам и при поддержке специалистов Faberlic мы выпустили аромат Пуртужур, чтобы со всеми поделиться атмосферой нашего праздника. Теперь и вы гости на нашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. С уважением, Алексей и Елена Нечаева. Гоместор сонун открытка, арбир парфюмда ушундай открытка бар. Историясын өзүңүздөр деле уктуңуздар Пуртужурдун. Бул аябай хит продаж бизде өтө көп кетет. Запах немножко сладковатый. Так, андан кийин ароматты билсеңиздер керек. Чезер де Фемма. Тоже 15 миллиграммдык парфюм. Артикул 3171. Кичинекей упаковкада. Жыты тоже сладковатый, но резкий эмес. Резкий эмес, запахы мындай. Спокойный запах экен. Тоже ненавязчивый, мындай спокойный, жакшы запах экен. Билесиздер, ар бир адамдын өзүнүн табити болот, О вкусах не спорят деп коет, поэтому бир адамга жакпаган атыр экинчи адамга жагышы мүмкүн да. Ошондуктан атыр тандаганда эч качан эгерде сизге бир атыр жакпай калса, айтпаңыз, ой менин жутум жаман эле деп эч качан элге моун жыты сонун деп предлагать этпеңиз да, потому что ар кандай адамга ар кандай атыр жагат да. Ошондуктан бардык варианттарын көрсөтүп бериңиз. Адам өзүнө уже жараша каалаганын тандайт да. Так, Пуртужур жөнүндө айттым. Эми дагы бизде билесиздер хит продаж. Это 8-й элемент. Мына 8-й элемент кызылы и көгү. Эки 8-й элемент бизде. Бул именно жаштарга арналган 8-й элемент. Артикулу көктүк 3202. Муну мен мындай дедим да азыр. Бул хит продаж и любой жактан мен көбүнчө ушул жытты көп жыттайм да. Маршруткадан, автобустан, там любой жака түшкөндө балдар көбүнчө ушул парфюмдү сенишет экен да. Көрсө мен ушул жытты өтө көп кезиктирчимин, көп жерден кезиктирчимин, бирок билчү эмесин көрсө ушул 8-й элемент экен. Ушул көрсөңүздөр болот, бул бизде жаштарга хит продаж болгон парфюм. Көрсө ушул ароматты көпчүлүк эле ушуну колдонот окшойт деп койдум да, хит продаж болгондон кийин. Анан 3221 ушун эле кызыл парфюм. 8-й элемент тоже. Мунун аты жыты немножко
сладковатый. Сладкий жыт экен. Беркиге көгүнө караганда немножко сладковатый. Эркек балага сладковатый болуп калат. Ошо в наличии болгон парфюмдардын баарын сиздерге көрсөттүм. Уже атыр тандаганда дагы өтө кылдаттык менен тандаңыздар. Эгерде деп жыт сиздики болсо деп сепкенден кийин парфюмдун жыты билинбей калат да. Сизге билинбейт, но сизден башка адамдар жыттаганда башкаларга өтө сонун билинет да. Это ваш запах. Демек, ал сиздин запахыңыз. Эгерде атыр сепкенде жүрөгүңүз айланып атса, көңүлүңүз айнып жакпай атса, демек это не ваш парфюм дейт. Ошондуктан атырды өтө кылдаттык менен тандаңыздар. Биринчи пробниктерди алыңыздар, бирок албетте пробниктер атырдын өзүнүн жытын бере албайт. Пробникте жыт башка болот, атырдын өзүндө жыт башка болот. В любом случае айырма болот всегда. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын, сөзсүз түрдө парфюм колдонуңуздар. Анан парфюмда эле бир парфюмду алып алып 5-6 жыл, мына мен 5 жылдан бери могу парфюмду колдоном деген туура эмес экен да. Мен бирөөнөн угуп калдым эле. Үйүндө прям 7-8 парфюм бар экен да, көрүп алып өтө таң калгам. Биринчисинде бул айтат да, муну конок барганда себинем дейт. Муну көчөгө чыкканда себинем дейт. Муну үйдө жүргөндө себинем дейт да. Муну магазинге алганда себинем дейт. Элестетиңиздер. Көрүп алып өтө таң калдым эле. Мен парфюмгө өтө жакын эмес экен, бирок мен дагы азыр ушундай кылып парфюмдарды коллекция кылып атам. Анткени жаккан жыттар мындай постоянно бир атыр себип жүрө берсеңер, ошого көнүп аласыздар да, башкалар да көнүп алат. И всегда мындай необычный болуп туруш керек да. Бардык жактан просто эле жагымдуу жыттанып турсаңыздар деле өзүңүзгө деле жакшы турат, айланып жүргүңүзгө деле жакшы. Ошондуктан өзүңүздөргө жаккан парфюмдан 2-3 алып алыңыз и ар кандай ситуацияларда ар кайсы парфюмдарды себип жүрүңүздөр. Бул өтө мага жакты. Мен көбүнчөсү вот мондай парфюмдарды алам да. Кичинекей парфюмдарды алам. Булардан прям мисалы могул чоңдор аябай көпкө жетсе, булар эми конечно 15 мг көп колдонсоңуз батараак түгүнөт и тазалайсыз дагы да парфюмдан. И бат-баттан алмаштырып турасыз да. Ошондуктан баарыңыздар хотя бы минимум 3 парфюм болуш керек да. Ар бир айымда. Ар бир өзүнүн сыйлана берем да. Минимум 3 парфюм. Үйдө жүргөнгө, эшикке чыкканга, магазинге чыкканга деп коелу. Как минимум да. Парфюмду жактырбаган адамдар да бар. Мен ошолордун катарында болчумун когда-то. Парфюмду вообще колдончу эмесмин, жакчу эмес. Бирок азыркы учурда үйдө чындыгында менде 4-5 аромат бар. Чындыгында ар кайсы жака чыгып, бир жака чыгып кетатканда мен ар кандай себип коюп жүрөм. Үйдө жүргөндө дагы өзүмө жаккан парфюмду себип алам. Это же классно, да? Всегда жакшы жыттанып турган. Это тоже хорошо. Жалаң эле тамак жасай берип, там тамак жыттанып калып, картошка урсаңыз, картошка кесине бассаңыз, кесине жыттанбай, же болбосо там памперс менен аралашып турсаңыз да бир нерсе жыттанбай, мындай айымдан, аял кишиден буркураган жакшы жыт чыгып туруш керек да, үйдө жүргөн күндө дагы. Анан мен үйдө элемин да, эч жака чыкпаймын да, кайкармак элем, кимге себинем элем десеңиздер, эгерде жолдошуңуз болсо жолдошуңузга, эгерде турмушка челек болсоңуз өзүңүзгө, чисто өзүңүзгө сыйлап, сөзсүз түрдө парфюмдарды алыңыздар.